Илгерки Кемеңгер Баатыр мүнөз, ичинде кири жок, кулук шумпайлык менен иши жок. Ала барман ак көңүл Кыргыз Баатырдын образы бүгүнкү Камчыбек Ташиевде сакталып калыптыр. Мунун касиеттерин биз өткөн чегара чырларында көрдүк. Жөн жай эле сүйлөшүп аткан тажиктер вероломно, внезапно кол салып, иттик адаттарын көрсөтүп. Баткенге чаң тополоң салып киргенде баягы мусулманчылык сабырдуулук мүнөзгө шерелген мүнөз менен Жапаров менен Ташиев бир күн сабыр кылышты. Ошо менен Кыргызстанды чоң апаттан, чоң согуштан сактап калды. Кийин Талибан деле айтты го. Согушту башташ оңой. Кыргыздар рас тажиктер рас убагында токтотуп калдыңар. Теңелбей иттерге деген майында айтышпады талибандарчы кийин. Анан кыргыздардын андай кемеңгерлигин, добрылыгын заслабаш көрүп ашканбы, кийин чоңалайга экинчи попытка кылып көрүштү тажиктер. Берден уже чыдашка невозможно болуп калган. Анан нукура полководецтик, нукура касиеттерге, сапаттарга, жол башчылык, аскер тактикасын, согуш ыкмасын жакшы билгендик, мүнөзүн, туюмун жакшы көрсөткөн Камчыбек Ташиев элди эвакуациялап кирди. Чоңалай элин эвакуациялап коопсуз жерлерге көчүп киргенде кыргыздар чындап согушарына көздөрү жеткен тажиктер жүрөктөрү түшүп артка чегиништи. Муну менен экинчи апаттан сактап калды Кыргызстанды Камчыбек Ташиев. Анан бирок зато кийин Алла Таала өзү жазалады тежик келесоо тажиктерди. Афганистандын 20-30% болгон тажиктерин азыр Талибан талкалап, батыр сынган жанагы кемеле Салех, анан дагы кимиси эле кийинкиси Масуд дегендер качып, баштарын ала качып, Тажикстанга кирип корголошту. Батыр сынган тажиктер талкаланып жеңилди аяктан Афганистанда. Талиптер талкалады. Талиптердин колу менен тажиктерди талкалап, Алла Таала жазалады. Кыргыздардын өчүн алып берди. Эмомали Рахмонов өчтү, сүрө албай отуруп калды. Анткени 950 километр болгон границасын Талибан баса алды да. Андыктан ГКМБ министри кийин деле, андан мурун деле Кыргызстандын эмне деген коррупционерлерин камаган жок. Ошол эле Бабанов, ошол эле Асылбек Жээнбеков. Буга кимдин духу жетет? Жетпей де келген мурунку президенттердин духтары. Өзүнө душман арттырдын аруунан эместе. Андыктан эмки президент, Кыргызстандын президенти Ташиев болуш керек. Садыр Жапаровдун конституциялык мөөнөттөрү бүткөндөн кийин 10 жылдан кийин, 2 жылдыктан кийин, 10 жылдан кийин ошо преемственность боюнча деле преемственность тапат. Боюнча деле Камчыбек Ташиев болуш керек. Анткени дагы айталайм, баатыр мүнөз, ичинде кири жок, кулук шумдук менен иши жок. Бүт режимдер менен күрөшүп келген. Ошол эле Акаев режими менен күрөшүп келген. Ошол эле Бакиев режими менен каршы келген. Ал үчүн далай куугунтук калып, кызматтан куулуп кеткен Камчыбек Ташиев. Атамбаев менен ачык күрөшкөн, ал үчүн түрмөгө отуруп чыккан. 8 жыл кызматсыз жүргөн. Былтыркы революциянын, октябрь революциясынын активдүү уюштуруучулары жана катышуучулардын бири, авангарды Камчыбек Ташиев Кыргызстандын эмки президенти болот деген чоң үмүттөмүн. Андан биз кыргыздар жаман болуп кетпейбиз. Анткени нукура кыргыз келет президенттикке буйрса, эсе Камчыбек Ташиев келсе. Азыркы нукура кыргыз Садыр Жапаровду, экинчиси так эле ошондой мүнөздөгү баатыр мүнөз Камчыбек Ташиев алмаштырат. Андыктан ошол үмүтүм ишке ашат деп ойлойм мен. Буюрса, надеюсь, Алла Таала ишке ашырат. Анан бирдеме десе эле жазып кетсеңер, мына кошоматтанды, ана минттен тигинти деп. Силерге качан реалдуу сүйлөгөн киши жагат силерге? Качан реалдуу сүйлөйсүңөр? Бирөөнү реалдуу, чынлыгы, фактыларды айтса кошоматтанды десеңер, унчукпай калса коркту десеңер, бирөө жагабы силерге? Андыктан лишний сүйлөбөйсүңөр деп, мен айтканымды анализ деп көрөсүңөр деп
Ümittенем.